Саламатсызбы эже, эң биринчиден убактыңызды бөлүп атайын бүгүнкү чыгарылышка конок болуп келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми суроо ошол эң биринчиден эле биздин өзүбүздүн досторубузга өзүңүз жөнүндө маалымат берип, кененирээк тааныштыра кетсеңиз. Рахмат Айпери. Мен да жолукканыма аябагында кубанычтамын. Рахмат. Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, атым Алтынгүл, фамилиям Кожогелдиева. Ушул учурда Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясында эмгектенип, жетектеп келем. 3 кызым бар. Үй бүлөм бар. Чоң рахмат. Ал эми кийинки суроо ошол Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын түзүлүшүнө эмне иштен улам, эмне себептен улам бул ачылышына түрткү болуп калды эле? Улуттук Кыздар Федерациясынын тарыхы боюнча айтсам, 2002 жылдан баштап иштеп келебиз. 2002 жылы Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Кербен шаарында 12 жаштан 15 жашка чейин 5 кыздан түзүлгөн Үлгү Таңшит деген топ иштеп, эң алгачкы жумуштары ушул ала качууга, ошондой эле зорлук зомбулукка каршы күрөшүүдөн баштаганбыз. Эң алгачкы иштерибиздин бири бул ушул топтун жетилип калган 16 жаштагы кызын ала качуудан сактап калганбыз. Мына ошондон баштап иштеп келип, мына 2013 жылы официалдуу түрдө Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясы деп мамлекеттик каттоодон өттүк. Биздин Кыздар Федерациясынын принциби бул кыздар маселесин кыздар сүйлөсүн деп аталат. Буйруса жакшы үзүлүү эмгектерди кылып атабыз. Чоң рахмат маалыматыңызга. Немесе дагы бир кийинки суроо ошол түзүлүп жатканда кандайдыр бир кыйынчылыктар болду беле же азыркы учурда кандай жетишкендиктерге ээ болдуңуздар, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Кыйынчылыктар албетте болобу, ушундай тоскоолдуктар көп болот да. Азыр ушул учурда дагы аябагандай баягы жогорку деңгээлде деп айтсам жаңылышпайм. Анан биздин организацияда кыйынчылыктарыбыз өзүбүз, биздин организацияда жалаң кыздар иштейт. Биздин вице-президентибиз 14 жашта ушундай жалаң кыздар иштегендиктен билимдерибиз мындай кандай десем жетиштүү деңгээлде деп айта албайм да, анткени баардык маалыматтар, кыздарга байланыштуу маалыматтар, көптөгөн билимдер орус тилинде, анан көбүнчөсү англис тилинде болуп атат да. Биз аларды которуп, эксперттерге алып барып, анан баягы тиешелүү баягы эмелерден өткүчөктү ошол маалыматтар кыздарыбызга көп жетпей калып атат деп айта алам да. Бирок ошентсе дагы англисчесинен step by step деп коет, же кыргызчасынан айтканда баягы кыбыраган кырашат болуп, кыбырап ошол кыздарыбызга маалыматты көбүрөөк жеткирип, ата энелер менен, баягы аталар менен, энелер менен, баягы жаш келиндер менен баягы төгөрөгү, биздин кыздардын төгөрөгүн кимдер курчап турса. Уланта кетсек, анда эмесе алдыда федерация боюнча кандай иш пландарыңыз, максаттарыңыз бар, айта кетсеңиз. Биздин иш пландарыбыз, максаттарыбыз дайындуу, көп десем болот. Анткени биз ушул учурда 2030 жылга чейин Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын стратегиялык пландары бар, максаттары бар. Анын ичинде мына жакынкы эле учурдагы боло турган иштерди айта турган болсом, 1-июльдан тартып биз баягы 7 областынын кыздарын чогултуп, бир 80ден ашуун кыздарыбыз бар. Алардын ичинде мугалимдер, ата энелер, врачтар, психологдор, эксперттер чогулуп, биздин кыздарыбызды баягы трейнерликке даярдаганга камынып турабыз. Бул биздин аябагандай ушул жылдын эң сонун жумуштарынын бири деп айтсам жаңылышпайм. Анткени биздин лидер кыздарыбыз 7 областтан тең чогулуп атышат. Бул иш-чара
Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Сары Челек көлүндө өтөт. Ушул жумуш ийгиликтүү өтсүн деп биздин лидер кыздарыбызга ийгилик каалап кетем. Чоң рахмат. Дагы бир суроо, ошол ар бир адамдын өзүнүн ойлогон ой максаты, кыялы болот демекчи. Сиз да өзүңүздүн кыялдарыңыз болсо бөлүшө кетпейсизби? Менин кыялым ушул кичине кезимден эле ушундай кыялым бар. Азыр да ал кыялым баягы басаңдай элек да, 1 грамм да болсо, 1% болсо дагы эч кандай басаңдай элек. Анткени ушул Кыргызстан кыздары же болбосо бүткүл дүйнөдөгү кыздар бир дагы кыз ушундай кордолуп калбаса экен деп кыялданам да. Алардын иштери, алдыга койгон максаттары ишке ашып, ошондой эле ушул биздин Кыргызстан улуттук кыздар федерациясынын баягы деңгээли аябагандай жогорулап, ушул Кыргызстан кыздарынын ишеничине кирип, алардын көйгөйүн, алардын ийгиликтерин, алардын максаттарын орундатууга көмөктөшүп салым кошсо деген кыялдарым бар. Буюрса алардын баарысы орундалат деп терең ишенем. Анткени ушул учурда Кыздар Федерациясы Кыргызстан боюнча Орто Азия деңгээлинде кыздар уюму, кыздар башкарган уюм болуп, бирден бир уюм болуп эсептелинип атат. Бул да болсо биздин чоң ийгилигибиз деп эсептейм. Анткени баягы эл аралык деңгээлде дагы үнү угулуп, көптөгөн иштери баягы айтылып, көптөгөн соц тармактарда, СМИ тармагында дагы ошол биздин иштерибиз жазылып келип атат. Бул ушул иштерибизди дагы өркүндөтүп, өөрчүтүп алдыга жыла берели деген кыялдарым бар. Чоң рахмат, анда кыялдарыңыз ишке ашсын буюрса. Анда эмес, сизден ошол биздин досторубузга, федерацияда кыздарга сизден кеңеш болсун. Менин кыздарга кеңешим ушул билимге умтулуп, ошондой эле ушул учурда Кыргызстан боюнча баардык жерлерде ушул соц тармактардан өтө этияттык менен колдонсо деп айтам да. Анткени ата-энелерге дагы деле баардык дагы кыздарга байланышкан нерселерди, маалыматтарды мындай мен бычак окшоштурам да, үйдө колдонуп атканда эле кадимки эле бычак окшоштурам. Анткени ушул интернет айдыңында жүргөн маалыматтарды колдонууда биз бычакты кандай колдонсок, ошондой эле баягы деңгээлде болуп калып атат да. Мисалы биз бычакты үйдө өзүбүзгө дагы каршы же болбосо бир жерибизди кезип же бирөөгө мындай өлтүрүп коюу деген коркунучтар бар да, мындай жөн эле ойлогондо. Ал эми жакшы жагына алып карай турган болсок, тамак жасоодо, деги эле үй бүлөнү багууда көп нерсеге мындай жакшы жардамдарын, пайдасын тийгизет да. Мына ошонун сыңарындай эле ушул интернет айдыңында маалыматтарды колдонууда биз ошол кыздарыбызды жаман жолго, жаман нерселерге түрткү болбошун каалайт элем. Анан ошол эле интернеттен мындай жакшы, пайдалуу, өзүн өнүктүргөн көп дагы иштерге пайдасын тийгизе турган жумуштар көп. Мына ошол кеңешти берет элем. Биздин ошол интернетти туура колдонушса. Чоң рахмат анда кеңешиңизге. Ал эми сизден эң акыркысында ошол эркин сөз биздин досторубузга калатын айтсаңыз болот. Урматтуу кыздар, баарыңыздар ушундай мээримдүү, акылгөй, билими терең кыздардан болуп өсүп чоңоюшуңуздарды каалайм жана ошого тилектешмин. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Анда эмесе достор, бүгүнкү биздин чыгарылышта Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын президенти Алтынгүл Жалынбековна болмок.